Кандайсыңар? Иштер жакшыбы? Жакшы, ызмакчыбыз. Тынчпы бардыгы? Эмне болду документтерден? Сиздики эмне болду Көзкуран баягы жанагы тазалооңуз эмелериңиз, иштериңиз? Тазалоо 60-65% аткарылды азыр. Азыр ушул жерде өсүп турган чөптөрдүн бардыгын кырдык. Эки жакта жаткан таш, шийпер, сыныктардын бардыгын жыйыштырып алдык. Азыр 60%га аткарылды. Сизге убада бергенде 15 күндөн кийин 22 сентябрга Кудай кааласа толук бүтүп сизге көрсөткөнгө даярмын. 25 15 күн бердиңиз, 15 күн бергениңиз 22 сентябрга туура келет экен. Кече 7 сентябрда бардыңыз да. Ошол убакка бүтөс. Бүтөт, толук бүтөт. Толук, а? Толук бүтөт. Андан тышкары сиз ошол күнү биздин чарбаны көргөндө ошол будайлардын документтерин сурадыңыз эле. Мынеке документтерин алып келдим и техникалардын документтерин, техпаспорттордун баарын алып келдим. Агрономдун кесибин, анан немесин сурадыңыз эле, мына дипломдун копиясын и резюмесин алып келдим. Техникаларыңыздын документтери эмне болду? Кайсы Техникалардын бардыгынын мына гайден алган техпаспорттары бар. Бериңизчи кантип? Каттоо эмелерин бериңизчи, документтер. Сиздердин чарбага катталгандыгы боюнча эме канаке документтер? Ошол ичинде баары жазылган, агай. Сиздердин чарбаныкы экендиги. Ичине жазылган. Так, Поволжской области бул кайсы меники? Волган, служебный, мурунку жетекчинин служебный азыр, машинасы азыр ишканада турат. 2000-жылы чыгарылган. Так, техникалык паспорт, трактор МТЗ-80, синий, если сельского права, Джош, Косаха. Бул кайсы жылы 2018-де алгансыздар беле? Жок. 18-жылы алганбыз. Мен 16 келгенде 18 алганбыз. 3.04.2018 каттоо 2018 деп жүрөт да? Ооба. Трактор МТЗ-80 регистрация сельского права, Джош, Косаха. МТЗ-80 бул өткөндө турган трактор ба? Ооба, 4 жыл элек. Трактор ТС-130 синий. Бул Кытай менен Белоруссия совместный Белоруссиядан чыккан трактор. Бизде мына Кыргызстанда бул трактордун 1-2 саны бар, Өзбекстанда аябай көп. Эгер бузулуп калса, тетиктерин Анжан областан алып келишке туура келип атат, бирок Анжан областында тетиктери аябай көп. Бул жанагы 3 дөңгөлөктүү? 4 дөңгөлөктүү. Айда так 4 дөңгөлөктүүдөн бир эле тракторуңуз тур? Жок, кечээ сиз барганда ал жер айдап аткан. Ол жер айдай турган аябай чоң трактор. Эмнеге залогко койгонсуңар муну? Бул өзү буфер аркылуу келген экен да. 2014 сизден мурун келген экен да? Ооба. Канчасын төлөп бүттүңүздөр? 16,5 миллион менен, бул 14,5 миллион техника уруп алышкан экен. Ошонун график боюнча бөлүп берген да бизге эми график менен. Быйылкы 3-4 кварталда 500 миңден 1 миллион төлөсө кутулабыз. Будан быйыл канча миллион алганды жалпы? 14,5 миллион. Жалпысы. Онун ичинде техника жана неме бар эле. Аз-маз будай урукталган экен ошо мезгилде. Азыр ошодон 1 миллион калды. 3-4 кварталда төлөй турган графигибиз бар. Техника менен техника канча, будай урук канча баасы? Өзү бөлүнчү. Аз-маз деген сөз болбойт да. 500 миңдин тегерегинде будай урук, үрөн,
14 milyon teknika. Traktör ele je başka Yok. neler var? Oşun içinde sizge aytkan kombaynan var 6 milyon, CLK'ımız var. Oşul 14,5 milyonluk nemeler da. Jalpı teknika göğüs. Jalpı teknika. Sizden bir nemen sınavda, bir neme. Uşudan hazır 14 milyonga qanday traktör ala oldunlar da Yok, teknika o da köp. Yemi uşudan 1 milyon arzımız kaldı. 3. 4. kvartalda төлөp бүтөбүz. Бул жанагы комбайныңыздардын 6 миллионду өтөтүлөңүздөр. Ол минус болду, 14 миллион ченен. Ошол 14тө минус кетти. Минус кетти. 14тө минус кетип атса азыр 9 миллион төлөп атасыңар да туурабы? Ошон Гиферден алган кредитке алган техниканын 1 миллиону калды. 3. 4. кварталга бөлүп койгон 500 миңден. Шуну бийин кутулабыз. 500 миңине тиги эмне үйрөнүп алгансыздар 500 миң? Ошол мезгилде чарба кризисте болгон үчүн ошол жактан үрөөн берген экен эккен үчүн, эгиш үчүн. Ким берген? Айыл чарба министри через Гифер аркылуу. Канча процент менен? Проценти жок эле баасын коюп берген. Канча? Мындай болгон да 2013-жылы өкмөт тарабынан үй менен бирге 7 асыл тукум чарба, 7 үрөнчүк чарба неме алган. Ушундай неме менен камсыздалган, жеңилдетилген. Долбоорго кирген. Долбоорго кирген. Канча сом менен жеңилдетилген, канча сом менен камсыздалган? Эмеси 5% болгон да. Жок, ошо канча сомдон айланды? Баасы проценти жок, баасы бар. 14 миллион 500 миңге үрөнчүк чарбаларга берилген, 17 миллион 500 миңге 7 асыл тукум чарбаларга берилген. Анын ичинде үрөнчүк чарбаларга бияга айткандай үрөөн кошуп берген, асыл тукум чарбаларга гунажын алып берген Казакстандан. Ошонун негизинде алардан кийин 5 жыл каникул кылып туруп, 5 жылдан кийин бөлүп төлөп келчү. Жок, эмеге канча сомдон берилген ошол? Үрөндүн эмеси, килограмм. Баасын тактап алып бермем, бирок Кантип төлөп атасың аны? 500 Жок, үрөндү кийинки жылы кутулган үрөндөн. Азыр калган акча техниканын акчасы. Үрөндү кийинки жылы түшүмдү жыйнап алгандан кийин кутулушкан. Канча сомдон ошондо оформить этилген вообще үрөндү өзү? Ушуну тактап берсем болот. Ал убакта арзан эле. Арзан эле бирок. Эми үрөөн дегенде кызык маселе да. Биз үрөөн чарбалары өзүбүз үрөөн өндүрүп элге беришибиз керек. Биз болсо үрөөндү өзүбүз алып атабыз. Мамлекеттен ишо жеңилдиктер менен. Жок, ошол мезгилде оор болгонуна байланыштуу ушундай берилген экен да. 2014-жылы эмне оордук бар? Канча жыл болду сиздин эмен чарбанын келатканына? 16-тан бери келди. Жок, сиз жетекчи болуп келатасыз. Чарба өзү келаткан. Чарба 56-жылдан бери келет. Анан 2014-жылы эмне ортодо эмне сырыф болуп кетти? Ортодо үрөөн жок болду. Булар мындай болгон экен да. 14-13-жылы чарба 120 гектар пахта эгетиген. Пахтанын биринчисин терип, терелекте кар жаап коюп, ошодон чарба аябай катуу отуруп болгон экен. Банкрот болгон экен. Кыш эрте келип алып 120 гектар жердеги пахта жыйналбай калган да. Ошону мамлекет ошондон эсебинен жардам берип чарбаны сактап калган да. Ошол жылдан бери чарба эмне алып келди? Мамлекет ошодон бергенден бери канча эме бердиңер үрөө? Эми сизге кече дагы айттым. Мен 16-жылы чарбаны кабыл алып атканда 16,5 миллион карыз менен алганмын. Азыркыга мына былтыркы жылы деле кутулсак болот эле, график боюнча бөлгөн үчүн быйыл 1 миллион калды, кутулабыз. Былтыркы жылы 153 тонна будайды дотация аркылуу дыйкандарга таркаттык, бердик. Дыйкандар эгип, көпчүлүгү келип ыраазычылыгын айтып кетишти. Бир 3-4 келип наразылыгын айтты, себеби алар өзү декабрдын 10-15-inde егишиптир бизден алып кеткенден кийин. Эми ондо түшүн болушу кыйын да. Ушундай кылып эми аракетти кылсак бар дыңсалыктан чыгат. Быйыл 4-кварталда убакыт келгенде ушу 500 миллиондун калганын берсек, быйылга залогтордон толук чыгабыз. Берки менин топурактын эмеси боюнча эмне болду? Топурактын анализдерин толук 2 күн ичинде бере турган болушту. Алыштыбы? Алышты.
Жоқ, алып кеткен, ошо кагазын бере турган болду. Канча жерден? Birinci булар 50-60 гектардан алдыры, азыр 188 гектардыкы 2-3 күндө немес жыйынтыгы чыгат. Siz aytқан кечеги берки жол жакта элде турган мусорларды дагы жыйыштырдык. Ошол жердеги аксакал үй бүлөдөгү адамдарды, үйдүн ээлерин чакырып, бул жерге төкпөгүлө башка бир жер көрсөттүк, мындай чекарап. Ошол жерге төксөңөр, бир жумада 10 күндө биз алып турабыз дедик, алар баары макул болду. Эми ошондой тазалап алдырдыңыздарбы? Ооба, эми ошондой болуп жолдун боюна төкпөй турган болушту. Накладной берки жанагы бурдайларыңыз боюнча эмне болду? Мынеке, агай, баарын толук алып келди. Канча тонна чыгып атат? Ошо бардыгы кече 300 тонна 170 Мына бул агрономдун резюмеси менен дипломдун копиясы. Булар бүт чарбанын бербеле коюлду. Так, 275 миң гектар Давырдан 450, Зубковтан 24.700 euro, бар болуп 300.170 салмакта үйрөндү будай түшүрүлдү. Ошонун баасы кече күнгө коюлуптур. Бизге мына азыр Кубанчеке берди, дыйкандар келсе, ушу баада бергенге даяп турабыз. Актыңар кайсы жерде катталды мунулар? Өзүбүздө. Журналыңарда барбы? Бар, ошондо. Айыл чарба департаментиндечи? Жок, олорго берилбейт, биздин өзүбүздө болот да. Эми келген текшерүүчүлөр ушунун негизинде текшерет да. Айыл чарба департаментине эмнеге ошол түзүлгөн акты жалпы эменин түшүмдүн жыйналышы, бүтүшү боюнча эмнеге маалымат берилди? Буларга маалыматты беребиз гай. Канча гектардан канча түшүм чыкканын беребиз. Андай кампага кирген, чыккан. Жок, жалпы эме боюнча, жалпы түшүмдүн ошол кампага келип түшкөн түшүм канча болду? Ал эмне эмеси бар? Эмне секрети бар ошол? Жок, бер десе беребиз гай. Эмне беребиз? Барбы секрети, жашыл коммерческий тайна? Жок, ондай болбойт. Эмнеге албайсыздар муну? Алаңыз сорту менен продукциясы менен Бул канча жылдан бери сизде иштеп атат эми агроном? 16-жылы январда мен келдим, февралда бул келди. Экөөбүз техникумда бирге окуганбыз. Мектепте да бир окуп, бир чоңойдук. Айлык кечеге да эми айттым, айлык өкмөт боюнча да айлык өкмөт менен бирге окуганбыз техникумда. Мен институт бүттүм, Айчарба институту. Бул жигит менен ушу балалыгыбыздан бери бирге иштейбиз. Азыр 16-жылдан бери биргебиз. Бул 2001-жылы бүтүптүр да? Бул вышина ошодо бүттү. Ага чейин техникум немесе? Техникумда чоң Техникумда ким эме бар? Агрономду бүткөнбү техникум? Ооба, мына немени бүттүк. Совхоз техникумду. Оштогу. Ал маалда Бурлуцкий директор эле. Агрономия боюнча. Уш совхоз техникуму? Ооба. Бул азыр 2016-жылдан бери сизде иштеп атат. Менен бир айдан кийин келди. Ошо менен бирге иштеп атабыз. Быйылкы жылдын жыйынтыгы боюнча эмне кандай болгон жатат азыр? Быйылкы жылга планыңыздар, быйылкы келерки жылга 2022-23. Быйылкы жалпы жердин канчасы эмне болуп пайдаланган жатат? Быйылкы жылкыга түшүмүбүз жакшы болду. Эми мына пакта теринди баштаганыбызга 2 күн болду. Бүгүн жаан жаап калды. Пактабыз деле жакшы. Баардык көрсөткүчтөрдөн жакшы чыгып, жакшы киреше менен чыгабыз деген ойдо турабыз.
Эми мына ушу сиз көргөн складдагы будайларды жакшы тазалап, жакшы дарылап туруп дыйкандарга берип алсак, быйылкы жылкы милдеттерибиз ушул. Азыркы күнү 80 гектар, 188 гектар жерибизден 80 гектарын айдап, мала басып, күзгү эгүүгө даяр турабыз. Ошо быйылкы 2022-23-кө планыңыздар кайсыл болот? Жердин жалпы аянтынан эмне негесин? План боюнча. Жыйырма экиге агай 33 гектарга пакта, 133 гектарга буğday, 21,5 гектарда бедебиз болду. 22'de. Ал 23'e planlaştırıp жатабыз. 34 гектарга пакта, 90 гектарга буğday, 31 гектарга беде, 32 гектарга жүгөр айдайбыз деп ушуну planlaştırıp турабыз. Hazır ошого мына буğday эге турган 90 гектар жерибиздин 80 гектарын уже айдап, мала басып, жер таяр турат. Şu октябрь айдын башында эгелдеп турабыз. Канча 80-90'dun 80'in айдан болду. 90 гектардан 80 гектар айдалып таяр турат. Эгиле турган күздүк буğday немеси аянты 80-90 гектар жалпы. 90 гектар эгебизде пландаштырып атабыз. Ушунун 80 гектары уже айдалып, мала басып, даяр турат. Бедеңер канча жылдык беде? Бедени ар 3 жылда бузабыз. Канча жылдык азыркы туруш? Азыркы турушубуз 20 Adı mına şu 31 gektar bedemiz bıyıl ektik, emdiği yılı üçün beredi. Bıyıl buğday menen koşup ekkenmiz. Bıyıl жаңы ектиңер, сева оборот 30 канча 37 гектар бıyıl көздүң. Bıyıl buğday menen koşup жүгөрүнү жазда егебиz. Жаз жүгөрүнүн эмне кереги бар? Эмне кыласыздар? Жүгөрүнү азыркы мына жаңы келген жетекчибиз мына 5-6 гектар эме 2-3 картабыз аябай сойлап басып кетти. Ошону тазалаш үчүн 1 жылга эгелдеп турабыз. Жок, болбойт. Такыр бош албайм. Болбосо жүгөрүнүн ордуна пакта эгишке аракет кылабыз. Канча гектар болду жүгөрүңүз? Жүгөрүнү 32 пландаштырып аттык. 32, пактаныкы? Пакта 34 гектар. 34. Эми сиздерге жүгөрүнүн эмне кереги бар? Мен ошону түшүнбөйм. Сиздин чарбага жүгөрүнүн эмне кереги бар? Өзү пактачылык. Кызыкчылыгыңыздар таптакыр башка жакта болот. Жок, туура. Азыр өзүбүздүн бул планыбыз болуп атты эле, буну пактага жылдырабыз. Жок, планды мындай кылбайсыздар. Планды стратегиялык мындай план болуш керек да чарбадачы. Жок дегенде бир алдыңкы мейли бай илгерки союз болгондой 5 жылдык, 10 жылдык план кылып алган. Алдыңкы 2 жылдык, 3 жылдык план коюш керек да. Кандай кылып бөлөбүз жерди. Сева оборотубузга канча процент калтырсак, эртең ошол өзүн өзү актай алат. Ооба. Жөн эле бая коммерциялык кызыкчылык үчүн эле ура бербеш керек да. Жүгөрүнүн өткөндө кебетесин көрдүк да барып мисалы. Туурабы эгилген эме. Жүгөрү анчалык эме берген жок да, мына баягы өзгөндөгү көрдүк. Өзгөндөгү чарбадан көрүп атпайбыз. Жүгөрүнүн кебетесин көрдүк. Эми ал тиги эч жерге кете турган, уруктук боло турган жүгөрү эмес, ал бардыгы катып калган. Ал жөн эле тиги жемге кетет, айланып келип. Андан көрө өзүбүздүн чарбаны мына рас чарбаңар ошол үрөнчүлүк чарба, пактачылык боюнча деп аткандан кийин ошол өзүнүн стратегиялык максат багытына алып келели да бүгүн. Болду агай, пактага жылдырабыз. Жылдыргыла да, пактаныкын көбөйтөлү андан көрө аябай. Пактаны көбөйт, пактанын аянтына кошобуз. Акырында отуруп Кара Суу районун пактага өтүшүбүз керек. Кара Суу Араван району. Рас пактаны берип атабыз, мен бүгүнкү күндө мына заводдор ачылып атат, мына 3 завод туруп атат. Бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында мына экөө иштеп атат, үчүнчүсү ачылуу алдында турат. Турабы? Ооба. Жалпы эмеде. Эми азыр ошонун заводдор чечиминен ачыла турган болсо, пакта таппай атабыз го мисалы. Дыйкандардан алганга пакта жок болуп калат. Өзүбүздү жок дегенде өзүбүз камсыз кылалы да, иштеп ошол заводдор камсыз болсо эл жумуш менен камсыз болот. Ошол заводдордон салык түшөт. Заводдор асмандан албайт да пактаны. Мына силерге окшогон чарбалар деген ошол жерге өндүрүп дыйкандарга көбүрөөк үрөн берели, таза үрөндөрдү иштеп чыккыла. Только себеп эле коюш эмес, пактаны өзүңүздөргө себеп эле анан кийин ошонун жыйынтыгында тиги сатып өткөрүү эмес. Сиздердин негизги максатыңыздар илимий мекеме. Ооба. Илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, кайсыл үрөөндү кандай кылып өндүрсө болот, ошол үрөөн канчалык сапаттуу үрөөн болот, элдин жердин ошол жердеги шартына жараша чыгарып беришиңер керек мүмкүнчүлүк. Туура айтасыз.
Анан биз өзүбүз үрөн менен камсыз кыла албасак, бир жактан сатып алып атсак, тиги үрөндүн бардыгын Кытайдан үрөнүн алдык, башкан алдык, базардан алдык, тияктан алдык деп анан өзүбүз үрөн чарбалар өзүбүз сатып алып, эгип алып анан эртең кандай болуп жыйынтыгын чыгара албай отурсак, анан каяктан анан элге үрөн беребиз? Анан эл ошон үчүн сырттан сатып алат да, башка жактан сатып алып атат, арзан болот, башка болот экен деп атабыз. Эми бүгүнкү күндө тиги базар экономикасы да эл карапайым эл азыр каерде пайдалуу болсо ошол жерден сатып алат, туурабы? Каерде сапаттуу болсо, каерде арзан болсо, каерден жакшы түшүм бере турган үрөн болсо ошону издеп сатып алат. Анан сиздер өзүңүздөрдү үрөн менен камсыз кыла албай атып элге кантип үрөн бересиңер? Элге үрөн бербегенден кийин анда үрөн чарбанын тиги максаттуу пайдаланылбагандан кийин чарбанын эмне кереги бар деген сөздөрдүн бүт ошодон келип чыгып атпайбы? Мамлекет бүт жагынан жардам берип атат сиздерге, туурабы? Туура. Жеңилдетилген мына 100 миллион бул жылына баягы жогорку кеңеш тарабынан бөлүнгөн акча, туурабы? Үрөн чарбаларын колдоо үчүн деген. Ал кетип атат. Суусунан дайым жардам биринчи кезекте чарбаларга да берип атабыз. Жердин салыгынан толугу менен бошотулуп атасыңар, мисалы айыл өкмөтүнүн ППС'ин жерин пайдалансаңар дагы бир тиын эме төлөнгөн жок. Мүмкүнчүлүк бар да, колдон келген мамлекет жардамын берип атат да. Ошончо жардамды алып туруп анан кийин иш жыйынтыгына чыкпай турган болсо, анда чарбанын эмне кереги бар? Анда же чарбаны жоюш керек, чарбаны жойбой турган болсо, анда иштей албай аткан жетекчини алмаштырыш керек. Эки эле жолу бар. Туурабы? Ишибиз жакшы жүрүп атат агай. Ишиңердин жүрүп аткан иштин жыйынтыгын көргөн жокпуз да. Ишти жыйынтык көрсөтөт. Иш кандай жүрүп атат, жакшы жүрүп атат десе, ишти жыйынтык көрсөтөт. Барганда айтабыз, мына мунугу жер мындай экен, мындай экен, мындай болду деп айтып атпайбызбы? Жакшы жерди барып жакшы деп айтып атабыз да. Үрөн берип атат. Жакшы. Түшүндүм агай. Мүмкүнчүлүгү бар экен ушул жерде. Эми сизде мүмкүнчүлүк толугу менен бар да. Бар. Жана чарбаңыздын ичин пайдаланыңыз. Мына кичинекей жерде отурушат. Бир трактор тиги станциясы жок. Көрдүм. Мына Курманжанда атканык. Кече YouTube'дан көрдүк. Мына отурат 30 адырдык. Кичинекей тиги эме станциянын ичинде. Но сизде деген толугу менен мүмкүнчүлүк бар. Жерлериңиз турат, станцияңыз толугу менен турат, кампаңыз турат. Бүт бардыгы бош жөн эле кароосуз туруп атпайбы? Ошол жердин бүт бардыгын пайдалангыла. Чарбага коммерциялык багытта иш алып келем десеңиз, жанагы складтын бардыгын пайдаланыңыз. Рахмат. Жаңылаңыз бүт бардыгын. Анан именно багытын өзгөртүп, тиги үрөнчүлүк чарбаны коммерцияга айлантып анан сата турган эмеге алып келбейбилби? Сиздердин негизги максатыңыздар, мамлекет тарабынан сиздерге табылган тапшырма бул үрөн. Үрөндү жаңылап, сапаттуу үрөн менен жыл сайын тиги эмени дыйкандарды камсыз кылып туруу. А эгер ошол максатты аткарылбаса, анда сиздердикин жөн эле чарба деп коюш керек. Үрөн чарбаны деп, үрөн чарба деп мамлекеттик коргоого алуунун эмне кереги бар? Рас мамлекеттик коргоодо туруп атасыздарбы? Анда ошонун эмесине тиги татыктуу иш кылыш керек. Так, агродандыкы. Өнүктүрүү стратегиялары эмне болду? Жерлер айдалып баштайбыз бир эки күндө. Бүгүн баштайын десек кичине жерлер кыркка келбей лайчылып калды. Вообще 52 гектар жер сугарылып бүтүп атат ушул моментте. Анан будай эгебиз буга. Анан 20 гектарга жазгы будай эгелип атабыз, же арпа, же будай жазга. Вообще быйыл пландаштырып 72 гектар будай айдаганы. Жана сиз айткан барата, ремонтторду айттыңыз да, олар усталар ошо айтат, эртең 2 устам менен сүйлөштүм, эртең келип башташа турган болду, тигилер ремонт кылып баратаны Жок, стратегиялык өнүктүрүү программасы баягы эмеде айтып атык, презентация кылдыңарбы десе кылдык дедиңер. Презентация жасадык биз жанагы жыйында деп. Туурабы? Жаңы келген жетекчи ошол чарбаны өнүктүрүү боюнча өзүнүн презентациясын жасайт. Менде мондай стратегиялык план бар, программа бар. Мен ушул багыт менен кетем. Эгер мындай иштерди жасайм, мына мурдагы жетекчим мындай кылып жүрсө, мен азыр ошол чарбанын ишин оңогонго ушул пландарды койдум, стратегиялык план деп анан презентация кылат да. Силер да мен ошону сурап атам. Бары беле ошол мындай болуп атат да. Мурунку жетекчи, бизден мурунку болгон жетекчи 25 гектар жерди арендага берип салган. Суб арендага. Ошолорду полный кайтарып алдык, азыр 3 гектар калды. 3 гектарын олар ызычуу менен берет да. Жыл сайын иштетип, прибыль көрүп, көнүп калган экен. Оңой бербейт экен. Киши ызычуу менен берип атат. Ошо азыр кече дагы 4 гектарын алдым. Азыр 3 гектар калды. Ошолор дагы полный суу коюп, мутук суу
койдуруп Жаңы чарбанын жеринен 25. Чарбанын жеринен 25 Канча гектар. жыл болуптур деп жүрөм. Эми канча жыл болгонун билбейм, ушу жылда иштетип келишет экен. Жок, келишим бар бекен ага. Келишим? Мисалы бул жылдан бул жылга чейин келишим. Жок, келишим жок эле, жөн эле мындай бер салган экен, мындай ооз эле. Эчтеке жок. Жок, мындай. Анан кантип эмнеге талашып атат деги элер эмненин негизинде талашып атат? Ошо аренда. Эми өткөндө дагы баягы сизге алтын деген бала айтты го, мага 110 гектар бериң 200 миң түмөн. Онун өзү 8 гектар семхоздун жери бар, жалгы алган экен. Ал өзү аренда жылына 3,5 миң сом төлөйт экен. 8 гектар жерге. 8 гектар, 3,5 миң гектарына 3,5 миң сомдон. Гектарына Гектарына 3,5 миң сом. Кимге? Өкмөткө. Айыл өкмөткө? Айыл өкмөткө өтүп кеткен экен да бул семхоздун жеричи. 8 гектар, 10 гектар, 15 гектар. Өзү жалпы 245 гектар жери бар экен. Жок, азыркы 25 гектардын жөнүндө сөз болот. 25 гектарда бирөөсү 5 гектарында жүгөр айдаган, бирөөсү пияз эккен. Жок, ошол 25 гектардагы айыл өкмөттүн эсебине өтүп кеткенби? Жок, өтүп кеткен эмес. Ошону элдер алып, жетекчи субарендага берип, анан баягы техникасы жоктугуна байланыштуу ошондой иштерге барган да. Жок, мейли техникасы жок болсун, жерди берип койду. Бирок акча каяка түшүп турган 25 гектар жерден? Канча акча түшкөн? Акча Кириштелген эмеспи чарбалар? ошондой, анан 11 тонна будай, 11 тонна жүгөрүгө берген экен, гектарына 1 тоннадан планга. Анын 11 тоннасын төгүштү, ушу күнү жүгөрү. Анын картаңдан тазаланды. Адашып алмаз деген ушул сиздердин мурунку директор тиги жердеги. Кечээ келиптир арызын көтөрүп, мен азыр доош жазып атам, башка кылып атам. Мен алда окумуш иштетип аткам, анан мени келип эле алып коюшту. Чарбанын ичиндеги тиги именно ошо чарбанын мүчөсү болуп жүргөн адам гана жетекчи болуш керек эле. Анан булар чарбада жүрбөгөн эле тышкаркы адамдар келди дагы, аерди басып алды, жетекчи болуп алды деп мындай арыздарын көтөрүп келиптир да. Эмелерин көтөрүп. Анан ушундай адамдарга азыр эми жооп болуш керек да. Бу да Кыргыз Республикасынын жараны да. Буга да мунун дагы өзүнүн тиги укуктук тартиби бар, укугун коргоочу. Биз ошонун укугун коргоого Кыргыз Республикасынын жараны катары милдеттүүбүз. Эми ошол адамдын мына айтып атасыңар, мисалы 25 гектар жерди арендага эле берип койгон, бир келишими жок, башка жок деп атасыңар. Эми ошонун баардыгы дарынделе турган болсо, анда бул адамды биз укук коргоо органдарына өткөрүшүбүз керек да. 25 гектар жер деген бул оюн эмес да. Эл деген 2,5 гектар жер таба албай, 2,5 соту жер үчүн канча кырылыш болот. Бир тууган менен бир тууган урушуп атат. 3 соту жер үчүн кирип кеткен 3 соту жер үчүн бир туугандар урушуп атат. Анан 25 гектардын эч кандай кирешеси жок болсо, акчасы жок болсо, келишими жок болсо, бирөөлөр иштетип жүрсө, анда мындай адамдар анда сотко алып барыш керек. Ошону Данияр Туктагазович, эми мен сизге бирөөнү жамандагым келбейт. Өзүм мына бетиме келсе айта алам муну. Далилим да бар. Ал пахта заводдордо мына Тилаканки кандай да? Береке пахта заводунан 2,5 миллион сомдук булар баяндалган. Кредит сыяктуу чеги, мача, вина, наркотик. Анан 2,5 миллион сомду сен мойнуңа алып, ошону мен төлөйм деп кой дейт. Анан макул деп бухгалтер менен кече 3 күндөн бери эсептеп баяндай кылсак, трактор 28 тракторга 150 миң сом расход дейт. Ол бизге будай айдабаса 3 килоректүү трактор, же бир жер айдабаса, же бир агат албаса 3 килоректүү трактор канча капыр иштебейт да, үрөн чарбага турабы, сен будайга иштебейт да. Пахтага гана иштейт экен. Ошого 150 миң сом расходуна, ремонтуна, анан каяктагы жок эле адамдарга 82 миң сом айлык, анан буга 75 миң айлык, ошондой. А мен ону мойнума албайм да. Сен ошону мойнума алып, сен ушуну өткөзүп ал. Чарбалык эме боюнча финансылык эме өткөзүп алдыңарбы толугу? Бүгүн. Ошонун баардыгы аныкталдыбы жана минустардын? Ошо бир гана ошо 2,5 миллион под вопрос болуп атат. Кредитке жана алганы боюнча. Анан бул Данияр Туктагазович, эми мында реально айтыш керек да, бу жерде өзү бул бала 12 гектар жүгөр айдаган. Эккен 12 гектар жүгөрү. Ошо жерге ошо семхоз жерге 12 гектар жер айдаган. 12 гектар жерге 1 тоннадан дар алган баягы берекеден.
ошону да биздин моюнга илип атат. Силер ошону да төлөйсүңөр деп. Өзү жеке 12 гектар Айдалган. Семхоздун жери. Келишим жок. Түзүлгөн. Пайдасын өзү көрүп атат. Анан кеткен чыгымды дагы чыгымды биздин моюнга семхозго карыз кылып атат да. Өзү мурунку жетекчи 4,5 миллион менен Айдар Кумар деген алган экен. 4,5 миллионду Кубаныч Капырыч сиз немеңиз болсо керек, каларыңыз, полный нөл кутулуп карыздан. Азыр нөл бар жок. Өткөндө бана Данияр деген бала карызы бар деди, ошо боюнча биз ГФРга барып, маалымат алдык. Онун эч кандай бул жерде карызы жок экен. Нөл деген карыздар менен турат. Ол мурунку жетекчилерден өтүп кеткен бир Асан деген, о илгери канча жылдар иштеген. Кийин айыл өкмөт башчы болду, кийин өтүп кетти. Ошо кишинин убагында ошондой кичине техникалар алынган экен, бирок о техникалар азыр иш бир балында калган эмес экен, болбой жок болгон. Ошонун карызы деп атышат, бирок ушул бүгүнкү күндө мындай биздин агродандын эч кандай ГФРда карызы жок. Чыгыш калганда эмес, ошол техникалар эмне жок болгондо. Жок, ондой жок. Төлөнгөн да жок, ондой жок. Бир гана ошо биз барсак карыз жок деп ГФРдан кара сурайм, ГФР сайты агродандын азыркы күндө эч кандай карыз жок деп. Анан бу Алмаз Адач деген дагы Мамат Карым деген досуна 4 гектар дагы берген арендага. Ого дагы 4 тонна будай алышкан, дары алышкан Мачавина. Ону дагы биздин моюнга илип атат. Ал дагы чарба менен келишими жок, 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 ондой жок. Жөн эле берип. Анан 3 гектар неме египтир, арпа египтир. Сиз Кубаныч Капырыч сиз айткан экенсиз, арпа египтир деп, жаздык. Ошондо дары салбай 3 гектарга 100 канча миң сом расход деп жазып коюптур. Onun бар жоғын Данияр Тоқтағалыевич мен мойныма албайм да, onun пайдасын алар көрсүн. Yok, азыр ошо финансылык мыйзам бузуулар боюнча силер акты түзүп бардыгын чыгардыңарбы? Ооба, чыгардыңыз. Кимге канча болду? Канча общий жалпы суммасы канча болду чыгым? 2,5 миллион. 7,5? 2,5 миллион. Ошол жанагы 8 гектар жерди иштетип аткандыгы, 25 гектар жерди арендага берип аткандыгы бүт бардыгын кошкондо? Кошкондо 2,5 миллион болду. Чыгым. Азыр эми биз ойду будайга 9600 мачайын алыптыр. Биздин өзү 35 гектар будайга быйыл айдалган будай жыйналган, ого себептер. Олорду кыскартабыз. Анан бизде баягы пахта эккен 36 гектар пахта эккен кичине немелер бар экен. Олорго чигит, кленка, кичине дарылар алыптыр. Олорду хозяиндер төлөп мындай кылтабыз. Анан бул калган ушундо где-то бир 1 миллион 200 миң разница болот да, onu мен мойнума алайын дедим. Аны өзүңөр кантип төлөсүңөр төлөгүлө. Жок, укук коргоо органдары ошону өткөрүп бербейсиңер. Ошону эми Данияр Токтогазович биз биржелик болгон үчүн мындай жакшыдан сүйлөшкөнгө көнбөйт. Каттуу деле айттым, жакшына деле айттым, адамгерчиликче айттым, болбойт. Бул ошо семхоздун карызы, буну өзүңөр кандай бүтүрсөңөр бүтүрүп алгыла, чечип алгыла. Мен ошун муну мойнума албайм, өзүң кандай төлөсөң төлө деп ошентип койдум. Кече да чакырдым, кем ушуну бүтүрөйлү. Күн өткөн сайын бул карыз моюнга илине берет, процент кете берет. Десем, 2 күндөн бери келбей атат. Немесин айчаган өтөрүп. Чарба боюнча бүт темесин алып жанагындай берилген жерлер эч кандай тиги акча төлөнбөгөндүгү, жана досторуна берип койгон, ошолор өзү эккен 12 гектар боюнча ага алган жана кеткен жер семирткич башка мачина башкалардын бүт бардыгын расходун чыгаргыла эсептеп канча чыгым келтирген болсо, мындай да айылдашып анан көчөлөшүп эле тиги тууганым эле тайкем эле жээним эле деп жүрө берсек эч нерсе чыкпайт. Эгер андай боорукер боло турган болсоңор, анда мойнуңарга алышыңар керек. Ошол сумманы мен алайын, жетекчи катары анан мен төлөп кутулам деген нерсени моюнга алышым керек. Анда семхоз ошол акчанын бүт бардыгын чыгымын баарын төлөп бериш керек. Жок, андай болбойт, мен андай максат менен келген эмесмин, мен чарбаны өнүктүрөм, өстүрөм деп келдим десең, анда чыгымды бүт бардыгын чыгаргыла дагы укук коргоо органдарына айчалып жиберет. Канча убакыт керек демек. Бул эсептелип чыккан экен да, туурабы? Бүгүн сентябрдын 13. Давайте 15 күн убакыт кенен жетет.
15 күндүн ичинде укук коргоо органдарына кайрылдылар. Толугу менен мына эсептелип чыкты. Могул эмелерибиз бар. Эгер керек деп ошо укук коргоо органдары туура деп өздөрү таба турган болсо, анда аудит салсын, башка кылсын, өздөрү текшерсин, тергөө иштерин жүргүзсүн дагы ошо аныкталган документтердин негизинде мойнуна коюла турган болсо, баягынын бардыгы далилденсе, анда төлөп берсин. Же төлөп берип чарбанын акчасын чарбага төлөп койсун дагы, жүрө берсин. Жок, андай эмес болсо, анда мыйзам алдында жооп берсин. Ошо баягы береке эле төлөп койсо болду, бизге төлөө. Анда мыйзам алдында жооп берсин. Эки эле жолу бар да бул жерде чыгуунунчу. 15 күндөн тактап туруп. Ошон үчүн КСХнын ар бир эмесин, ар бир КСХ боюнча эмесин контроль, эл чарба департаменти контролду күнүнкүсүн күнүнө КСХ боюнча жүргүзүп. Мунун бүт бардыгы сиздердин жетекчи катары сиздин эмеңиз, упущенияңыз мунун бүт бардыгы. Колдон чыгып кеткендиктин белгиси. Ошон үчүн мына жетекчилер келип алып кимиси каалагандай кылган. Каалаган жерин берип койсо эмелестеткиле жанагы 25 гектарды башка бирөөгө берип коюп атса арендага, бир тиын акча түшпөсө кемеге тиги чарбага башка болбосо 12 гектарга өзү жеке айдап алып атса, досуна 4 гектар жерди дагы берип коюп атса, анын кеткен чыгымдарынын бүт бардыгын чарбага жазып атса, андай Өткөндө чарбанын эмне кереги бар? Ана Токтогазович, өткөндө Улук ака деген сиздин замыңызбы? Ошол келип 2 гектар жер пиязга берип кетти. Пиязга. Анан ол өткөтүп атып көрүп калды, анан мени чакырды. Мен жетекчи болгонума 4 күндөн кийин. Анан бул жер ким берди? Мен берген жокмун дедим. Хазайын чакырдык. Кимден алдың жерди десем, ушу адашып алмаздан алгам деди. Планга. Анан Улук акага айттым мен. Улук ага берди ушундай жерлер арендага берилип кетиптир. Ушул жагынан кичине мага жардам бериң. Мына мурунку жетекчи Алмаз Адашев өзү дагы 12 гектар, анан бул жакта 4 гектар, ошо 16 гектар. Өзү эле ишин өзү иштет экен. Десем, хорошодан Алмаз акага айткан экен. Алмаз ака айтып атпайбы? Мен дейт, ошо 16 гектар жериме тийбе дейт. Мен 16 гектар жериме тийбе, мен дагы сага тийбейин, иш жакка арызданбайын дейт. Мен айттым, арыздана бериң дедим. Мени кооператив болуп калган экен мурун 2013-жылы 17 декабрда кооператив болуп ошондо түзүлүп калган экен. Анан мени 7 адам түзгөн экен кооперативди. 7 адамдын 5өөсү мени шайлады. Өздөрү айтты. Сен ушул жерге келип техникаларың бар, сен ушул жерге келип ушул иштерди алып бар. Бир трактор сүйлөсөк эле 5000ден болуп эле бир 20 гектар 100 000 болуп кетет экен. Биз ого немебиз жетпей атат. Сен ушуга кооператив менен сүйлөштү эле, кооператив мүчөлөрүн чогултуп, мен ушундай болот атат. Ушундай мен өзүм бир иштеп, өзүм немем техникаларым жетет, өзүм ушу бир өзүм көрсөтүп ушу семхозду ушу бир агрозамды өнүктүрөйүн деген ниетим бар. Ошого если колдоо берсеңиздер, өнүктүрүп 1 жылдын ичинде мен сиздерге результат кылып берейин. Десем макул деп тур, анан мени 2022 жылдын 26 мартында мени шайлашты. Шайлап анан юстиция бекитет экен, бул шайлаган протоколду. Анан юстицияга бекитип болгондон кийин анан юстиция болсо, бул адашып алмаз, башка эле мүчөлөрдү алып барып туруп, мен акчаны берип, меникин жокко чыгартып, кайра болуп алды. Анан мен канча капыр сиз билесиз, зам акимдер мени представить этип, сен ушундай Алмаз Адашевди сен Жылдыбек зам болуп иштей бер дегенде, анан ол макул болбой экен да. Biz юстицияны генеральный прокуратурага арыз жаздык. Генеральный прокуратура арыз жаздык. Генеральный прокуратура Сатыбаев Жылдызбектин укугу тебеленген, юстиция мыйзамсыз жолго барган деп бизге кат берди. Анан эмне зам прокурор Эдил Ыдырыс уулу деген бар экен. Ошол берди, анан ол юстицияга дагы министрлигине жөнөттү. Министр Берки Адашев Алмазга чыккан бүт протоколдорду жокко чыгарып, кайрадан мага 19 август күнү мага кайра Сатыбаев Жылдызбек жетекчи ушу ишканага ошол жерге жетекчи болсун. Ушундай Берки Адашев Алмазга чыккан протоколдор мыйзамсыз, юстициянын кызматкерлерине чара жаза колдонулат деп юстиция министри берди. Мына жерде бар. Сизге берейин, кааласаңыз. Азыр 72-ңерде 52-де күздүктү бар. 52 күздүккө, анан ичине
бошой турган жерибиз бар, ошо бошосо жазгы арпа. 20-га жазгы деп атасың. 20-га жазгы. Общий жалпы 70 эки. Калганы? Калган эми будайда кичине бандай менде расходтор, айлыктар бар экен, агрономдун айлыгы, дагы маркет айлыктар бар экен, налог, соцфонд дегенде ошого биз кичине калган бир пахтага пахта эксекпи деген пландаштырып атабыз. Канча гектар? Ошону бир 30 гектарына пахта эгип, анан дагы кичине беде бар, ошо бедени тийбейт азыр. Канча гектар беде? Беде азыр 7 гектар беде бар. 7 гектар. Азыр эгер мына 72 миңге жаздык менен күздүк теге турган болсоңор, 30 гектарыңды пахта боло турган болсо, 72 менен 102 гектар болот. 102. Нар жакта 8 гектарың болуп атат. Ошо менен 110 гектар жалпы. Жалпы 110. Ошондо 110ду толугу менен кайра алып атасыңарбы? Ооба, толугу Жериң менен. элди. Кече 5 гектар калды. Ошону дагы азыр ой жерге жүгөрү экен, жүгөрүнү алып, пресс кылып алып чыгып кетейин суранды да. Алып бүт элекпи? Ол качта ошо 2 күнгө суранды. 2 күндө. Силердин негизги чарбанын максаты эмне экен? Үрөнчү. Эмнени? Кылкандан эле. Кылкандуу Данегинге берилгенби булар? Дагы кылкан, бирден кылкандан эле. Пахтаныкы эмес. Жок, пахтаныкы эмес. Азыр ошол 50 гектар жана күздүк жерге 52 кайсыл сорт тегип атасың? Азыр баягы Асыр деген урукту мурунку жетекчи эккен экен, ошо Асыр деген урукту мактап атат. 5 центнерден 50 центнерден ашыгыраак берет деген ошо бир Өзбекстандан алып келген экен. Асырда. Мындай дандары толук жакшы келген. Ошондой урубуз жетет. Анан 50 тоннага азыр заявка бар. Азыр баягы сена чечилдикпи? Чечилди, Чечилди, уже сена чечилсе ошону негизде эле берип баштайбыз. Канча элден канча сайып? 50 тоннага азыр. Мында озеки эле алабыз дегендер келип атат. Кагаз жүзүндө заявка кылып, жерден оформить эткен жоксуң? Жок, эми мына сенага карап турган оформить этебиз да. 50 тоннага. 50 тоннага. 50 тонна. Өзүң көргөн элге турган менен ошо чыгабы? Чыгат. Жалпы менен. Белкамдыкта да бардым да. Белкамдыкта 20 тонна урулуу бар экен. Сакталып турат беле. Сакталып турат. Эмне уруу? Асыр уруктан. Кайра эмнеге мелкандатка? Өткөндө бизде кампа бир аз места жок болгондо ошо белкамдыкта курган. Ошол жака коюлган бекен. Көрдүңөрбү? Барып экен ал. Накладнойлор менен, кагаздары менен. 378 000 сом накладнойунда жүрөт. Анан наклад акчалай, каласаңар акчалай, каласаңар беркине дедиле. Акчалай эмес, ушу уруктун будайды өзүн алабыз дедик. Азыр күздүктү айдоонуку канчасынан баштайбыз? 15-ден ары кетеби? 20-сынан ары кетебиз. 20-сынан ары. Бизде 20 сентябрдан Биз башталат. буйрукту кайсыл эмеге дайындап атабыз? Буйрукту биз ушул 15-те. 15-ден ары, 20-сынан ары башталат жалпы туурабы? Эмне себептен жаздыкка эме коюп атасыңар? Эмнеге бардыгын эле күздүк кылбайсыңар? Мисалы жаздык менен күздүктү ойгосун, асман менен жерде айырма бар. көзгө жашты. Эгерде жер турса, уругуңар жете турган болсо, эмне себеп эмне ошол жана 20 гектар жерди жаздыкка айдайбыз деп атканга? Себеби бу жерде жүгөрү бар экен. Ошо жүгөрүлөрдү сугарып кеч калып кетебизби деген пландар болуп атат. Анан 3 гектар дагы ушу арпа бар экен, онун жери дагы кичине улат турат. Ошону эми пландаштырып атабыз. Если болуп калса, Жүгөрү жыйнап 20 гектар. 15 3 гектар. гектар эмне кимдин арпасы? Арпа ошо эгилген экен мурун. Сельхоздуку же азар? Сельхоздуку, агродан экен. 3 гектар именно кимге тиешелүү бар? Агродан да. Бул жиналган. Эми ошону азыр өзүчө пландаштырып. Арпа жиналганбы? Алынды да уже болду. Анан эмнеге кечирип ошол эми чогултуп кандай кылган эми биз бир айдан бошот дегенге сразу эле ушу кеч калып калабызбы деп. Азыр 52 гектар, 55 гектар даяр турат. Сугарган даяр. Жүгөрүңөрдөн азыр бошот. Ошо баягы пресстеп Пресстеп алыш үчүн алыш үчүн ошого бир
Бирөөсү Бишкекте экен, бирөөсү там бир жакта апасы өзү жалгыз экен үйдө, балам келсин, о келсин деп эле. Жетишебиз. Карап турайын, Азыр сугарып, пресстеп алып чыгып кеткенден кийин сугарып, айдап, башка кылганга чейин убакыт бар да бизде. Бар. Бизде почти 2 ай убакыт бар, туурабы? Күздүктө бүтүшүбүз. 2 ай бар да. 2 ай, 1 ай, октябрдын 20-сына башталып да. Эми ошол жериңе карап туруп 2 айдын ичинде эксе боло берет да. Гүмүнө жакшы эле ачылып кетти. Азыр 52 гектардай сугарылып, уже жетип келди. Сен ошону эгип туруп бер, анан аржанада карап туруп, Ошондон карайбыз. улап кете бересиң. Жалпы 110 гектардыкинчи жанагы эмени толук чыгаргыла 15 күндө. Толук чыгарып, өзүнө да жерлердин бүт бардыгын кайра тактап симхозго. Анан ошол 110 гектардыкин эмесин берип. акт менен өткөрүп берем. 30 дагасың пахтага. 36 гектарды пахтага берип атабыз. Пахтаныкындагы азыр ал боюнча дагы сүйлөшөбүз. Азыр кандай кылабыз? Мен тиги пахтанын аянтын көбөйтүү боюнча дагы Кара Суу менен Арабандын өзүндө азыр ошондой план коюп атабыз. Бул боюнча азыр дагы сүйлөшөбүз эменин жүрүшүндө. Толугу менен быйыл өткөзүп аласыңар. Макул. 15 күн сурап, финансыларга дагы, жана каржыларга дагы жериңизди өткөрүп алганга дагы. 15 күндөн кийин барабыз. 110 гектар жериңди полный документально бүт бардыгы сага өтөт. Анан ошол 110 гектардын канчасын жанагы буудай, күздүк буудай башка дегенде жана жаздыкка деп аткан 20 гектарды күздүк айдаганга толук аракет кылыш керек. Мүмкүнчүлүк бар. Апасы жалгыз калабы, атасы жалгыз калабы, Бишкектеби ал анын проблемасы. Эгер керек боло турган болсо, жүгөрүнүн түшүмү ага керек болсо, чыгарып кетсин. Убакыт койгула, чыгарып кетесиң. Эгер чыгарбай турган болсоң, кечирип кой, анда аны менен башка жака кетет. Эми бул үчүн мамлекет нерсе тиги эмеге страдать этпеш керек. Пресстеп сатылып акчаңызды алып кетелейин дегендерге да адам айтат да. Значит, бир оюн болду. Анда бир оюн болду. Мен да Убакыт чоюп антип мынтип отуруп азыр күздөн өткөрүп жүрүш керек болуп атат да. Жердин айдоосунан өткөрүш керек, калтырыш керек, кеч калтырыш керек. Анан кийинки жылкыга дагы бир нерсе болуп кетсе анан өзүм пайдаланам же башка кылам деген ойдо болуп атат. Тиги күздүн бир күнү жаздын 1000 күндүн тети. Бүгүн аракет кылыш керек. Бүгүн аракет кылыш керек. Айткыла жеп атат да бүгүнкү күндө. Биз жапайы бир жерде жашап аткан жокпуз да. Ким каалагандай кылып эле тиги тууган тайкеси бөлөсү же жыйын менен жасап ала тургандай иш жок да. Полностью өткөргүлө. Жыйынтыгында мынакей 1 жылдын ичинде жыйынтыгы сенден суралат. Мен жана сурап аткан стратегиялык өнүктүрүү программасы дегеним ошол. Стратегиялык өнүктүрүү программасы куруш керексиң. Сен мисалы эгерде мени жетекчи кылып кое турган болсоң, ошо 110 гектар жерди мен жана арендага кеткен жердин бардыгын кайрып алам. Ошол жерге мынакей 52 гектарына күздүк эгем, 70-ине тиги башканы эгем, бул жагын пахта кылалы деп атабыз. Ошол жана өзүбүздүн чарбанын финансылык жагын кармай турган мүмкүнчүлүк болсо, ошол жагына деп колдонолу деп атабыз. Бул жагына эгин кылабыз. Ал жерден момундай сортторду иштеп чыгабыз деген алдын ала план болуш керек. Техникалык базаны чоңойтом. Менде момунчалык мүмкүнчүлүк бар. Мына быйылкы жылы тиги 5 миллионго трактор алабыз, башка деген эмелер болуш керек да план. Ошол стратегиялык план силерде жок да. Мен өткөндө ошон үчүн айтып атам. Стратегиялык план түзгүлө жетекчи катары жок дегенде 1 жылдык план болуш керек сенде. Мен 1 жылдын ичинде эмне иш кылам? Чарбага кандай пайда келтирем? Анан бая жөйжөнү күздө санайт дейт. Кийинки жылдын жүзү Кудай тынчтыгын берсе, ден соолук берсе, кийинки жылдын күзү бир паста эле келет. Абу дегенче. Анан ошондон санайбыз. Анан айтабыз, Жылысбек, сен ошол убакта сөз бербедиң беле? Жетекчи болуп келген убагында. Мен 1 жылдын ичинде мындай өзгөртүү киргизем деп стратегиялык планым бар эле. Ошол планыңа кайсы жеринен чыктың, кайсы жеринен чыккан жоксуң. Чыкпай калсаң, эмне себептен чыккан жоксуң деген сөз ошол жерде болот да, териштирүү. Эгерде айткан ошол пландарыңды иштеп алдыга алып чыгып кете турган болсоң, мүмкүнчүлүгүн көбөйтө турган болсоң, чарбанын ишин жакшырта турган болсоң, анда жакшы жетекчисиң, анда кол чабабыз, колдон буттан колдоп көтөрөбүз, иштесин, башка кылсын, дагы жылдырсын дейбиз. Кудай буюрса план ошондой, ошол ниетте келгенбиз. Иштейбиз. 1 жылдык мөөнөт сага, мына 1 жылдык. Быйылкы жылыңдын азыр аракетин, кийинки жылдын күзүнүн аракетин мына быйыл күздө көрүшүбүз керек. Эгер күнүбүз 15 күнгө кечиктиң бүттү. Түшүмдүүлүк башка дегенден минуска кеткен. Ошон үчүн ар бир нерсени айыл чарбасы өзү ушундай да, дыйканчылык өзү ушундай. Кечиктиң өткөрдүң, 1 күнүң кеч калдың. 1 күнүң сууң кеч калса ошончолук таасир берет да, туурабы?
Ошон үчүн ар бир нерсени өзүнүн убагында кылыш керек. Ага жетиш үчүн сен жан талашып күн түн уктабай быйылкы күзгү сезонуңду ишке ашырышың керек. Жанагы жерлерди күтпө. Тиги келет экен, бу келет экен, анан апасы жалгыз экен. Ар кимдин өзүнүн жашоосу өзүнүн мойнунда. Ал бирөөгө тиги өлүмтүгүн артпаш керек. Мен апам жалгыз, мен Бишкекте жүрөм, аякта жүрөм деп. Маселени койгула. Келип алсаң алдың, албасаң жок, кечирип кой. Алгыла да чыгарып салгыла талаадан, жанына коюп койгула бир жерге. Ал пресс деп алабы, прессте сатабы, сатпайбы, малына береби, анын проблемасы. Сен өзүңдүн жумушуңду, чарбанын жумушун чечишиң керек. Жанагы адистериң боюнча, документтер. Адистериң боюнча Агрономдукун берчи мага. Агроном ушунча берели. Агрономдукун көрсөтсөң. Сен агрономун боюнча арыз болот. Агроном эмес. Мен агроном эмес деппи? Ошол чарбанын агрономун, ал агроном эмес. Жөн эле бир досун алып келип алды, башка кылып алды. Агроном деген эч кандай түшүнүгү жок, адистиги жок деген маселе көтөрүлүп атат. Мен ошон үчүн сурап атам тиги менинчи документ. Эми Данияр Токтогазович эми ар ким ар нерсе дегелектин өзүнө алып жетпеген нерсе. Так, айлык акылар бул 2022-жылга штаттык расписание сен өзүң бекитипсиң да? 15.000-12.600. Агроном ошо Сатыбалдиев Орунбайбы? Орунбай. Штаттык эмеңде 14 эме бар экен, а? Берки трактор, суучу, жана эмелер барды, алар сезон убагында баягы эмеде чыгып иш кыла тургандар. Азыр Келишим менен. Келишим менен. Постоянно иштей турганыңар өзүңөрдө, бул эми администрация экен да, 5 киши. Айлык алып постоянно эмеде отура тургандар. Сатыбалдиевдин эмеси каякта? Ошо артында. Ошо Данияр Токтогазович баягы карыз боюнча ошону окуп койсоңуз, артында бар да. Кайсы? Баягы Түркүндө Данияр деген ошо Дутурдан карыз жок деген. Акт сверки задолженности. Так, сельскохозяйственный корпоратив Агродан, Карасойская область, перед финансово-кредитным фондом при Министерстве финансов по состоянию на 08.09.22 года. Так, итого 1000 сом, просроченная задолженность 0,0, штрафом 0,0, процентом 0,0, основная сумма 0,0, всего 0,0. Фактически возвращено 536 тысяч сомов, а? Фактически получено 536,30. Основная сумма по договору 536,30. Ошондо фактически возвращено 36,57 экен, да? Почти 0,0 экен да, бул жерде беспроцентный эме. 5%. Проценти жок эме менен кеткен. Аны кандай карызды талап чыкты билбейм. Председатель, заместитель председателя, представитель Карасойского Матаев. Фио руководитель Айдаров Умар Джахопович, акт сверки. Фондтон. 2016 мыкты айыл чарбанын Диплому. Диплом алганмын. Сатыбаев, экономика багыты боюнча бакалавр, сен өзүңдүк Ош технологиялык университет экен, да? Ахмат Алиев. Бул бухгалтер. Бухгалтер жок деп алган турат. Сельскохозяйственный институт Скрябина. Экономика и организация сельского хозяйства. Сатыбалдиев Орунбай. Так, 55-жыл тükенmemiş, he? Так. Сатыбалдиев Орунбай, Кыргыз-Исраил чарба министерствосунун Ош совхозу. Сиздин группалашыңыз бар? Жо 55 болсо чоңураак болот. Совхоз техникумуна, жогоруда аталган техникумдун бул дагы агрономияны бүткөн экен 79-жылы. Биз 84 бүттүк, 86. 79 бүтүп булардан кийин келген экенсиздер да. Бир окуу жайды бүтүпсүздөр да. Ооба. Данияр Токтогазович боюнча айтып коеюн, мурунку жетекчинин агроному бар экен да, бирок дипломдор жок экен да. Мындай практический агроном болуп жүргөн экен. Муну азыр сен жаңы алдыңар? Мен 25 күн иш алдым. Жаңы алдым. Значит, мурунку агроном боюнча сөз болуп атат экен да, диплом. Диплому жок экен. Анан эми текшерип келсе, диплом
сурайт да. Диплом бар ушу. Силерге байлап атат экен адам, мурдагынан эмес, жок деген. Жок деген. Мен дипломум бар десем, диплом жок деген бар. Понятно. Курманжан датка. İş planı sorumuz ne? Мурда экинчи апрелде протокол бекитилсин. Курманжанда Сурунча кооперативде 2022 карата иш планы. Так, сенде жалпы канча эме болуп атат? Endi жерим 40 гектар суулум, 67 гектар кайракы болот. 107 гектар жалпы. Жалпы. Бирок азыр силер муну Курманжандатка үйрөнчүлүк кооперативде берип атасыңар 2022 жылга. Силерде үйрөнчүлүк кооператив эмес да, туурабы? Эмеден чыгарылган болот. Азыр жөн эле айыл чарба кооперативи. Бүгүнкү күндөгү статусу. Бүгүнкү күндө Үйрөн чарбасына кайра киргизүү боюнча заявка бердиңерби? азыр ошол аракет кылып атабыз. Регистрден чыккан да, туурабы? Чыккан. Жалпы жанагы. Республикалык регистрге чыккан. Ошол чыгып кетүүсүнүн себеби эмне болду? Министерстводон комиссия келген, жеринде көрүшкөн, анан жараткан эмес да. Булардын эмеси жок, мүмкүнчүлүгү жок. Кампасы жок, Станция жок, техникалык станция жок, кампа жок. кооператив болуп иштесин. Ошону бүгүнкү күндө биз азыр кайра аракет кылып үйрөнчүлүккө киргизүүнүн кереги барбы? Ошончолук муктаждык барбы? Үйрөнчүлүк чарбасына киргизүү. Мүмкүн айыл чарба кооперативи кылып эле ошол айыл өкмөттүн алдындагы айыл чарба кооперативи болуп иштей турган болсо эле. Болот. Кайра ошондой эле ушул өзүнүн эмесине туура келет. Кооператив мүчөлөрү менен бирге эле. Азыр үйрөнчүлүк чарбага кирүү үчүн ал жерге бүт техникаңар керек, кайрадан кампаңар керек. Силер жана канча гектар жерди алып атасыңар? Кампа салган. 17 сот. 17 соттук бирок Данияр Токтогулович ол жерди мен барып көрсөм, чекеленин бар жогу сатылып кетиптир. Ортодо экен, жолу да жок экен. Жолу да бар. Ошону берип. Жана 17 сот. Мен ошону кече сиз айткандан кийин барып көрсөм, жол да жок экен. Бар жок жерден сатылып кетиптир. Анан ортодон беришиптир. Эми ал жерге барып кампа курайлы десек, эми соттошуш керек болуп атат. Ben almaштырсак болбойбу. Эми ошону азыр жок, айыл өкмөт менен сүйлөшүп, алмаштырып, эми мына келечекке неме план кылып мыймыз атабыз. Негизи жер бөлүп берип атат. Жер бөлүп берип атат. Муниципалдык жер бөлүп берип атат. Айыл өкмөт жолу жок сатылып кеткен жерди эмне берет? Эми ону билбедим аны. Сен азыр канча жылдын аралыгында ошону үйрөнчүлүк кооперативге айландырдым деп атасың? Кандай кылып аракет кылып атасың? Мен буюрса мынау кооперативдин мүчөлөрү чакырып өткөзүп, ушул карыз 95-жылдан бери келаткан экен. Ушудан кутулуп, неме кылып бер деп ошо суранып неме кылгандан мен жетекчи болгонмун. Мен өзүм да Канча карыз бар? буга азыр аудит текшерип бүтүп бүгүн чакырды эле, бүгүн бошобойм дедим, эртеңкиге 3 миллион 200 чарба карыз. чарба карыз. Кимдерге? ГФРдан, Сосфонддон 483 миң, анан калганы ГФР. Анан биз ала турган 688 миң да бар экен. Элде. Бу чарба берип, будайды берип, элден ала албай калган экен. Үрөнгө берип туруп. Үрөнгө берип, ошонун малын ала албай калган экен. Заявкалар бар. 95-и. Заявка бүт оформлено менен келишимдер барбы? Onun adı çok bol atат. Мындай эле кеткен бар. Эми Мозеки кеткен экен. Значит, ал элден кайра кайрылбайт деген сөз да, туурабы? Мындай реалдуу эмеге келет. Реалдуу келгенде кайтпайт, ал нерсе. Мейли азыр тиги мен алган эмесмин деп койсо эмне менен көрсөтүп бере алабыз? Заказательство жок. Жок да. Жок. Значит, ал жок эле сумма. Жок эле сумма. Бүгүнкү күндө быйылкы жылдагы кирешеңер канча болду? Быйыл эми бизде киреше азыр пахта. Пахтаны күтүп атабыз. Жана сиз айткан боюнча 8 гектар боюнча азыр үрөнүбүз 25 тонна кампада турат. Асыл даур даярдап, тазалап, даярдап койгонбуз. 25 тонна. 25 тонна. Анан мына кайракыдан эми сизге кайракы бизде эми 40 гектар суу болгон үчүн кайракы кыйын экен. Жаңгыр жаап, жабай калып, ошо кайракыга биз кечигип калганыбыздан ошол өткөндө сизге айткан 250
Demin ошо 25 центнерден бергенине ошо аз болуп калды да. Күндүн ысык кеткенине байланыштуу. Жерди кеч алдым да мен. Эми азыр сендеги мүмкүнчүлүк мына 3 миллион карызың туруп атат. 3 миллион карызың туруп атат. 3 миллион карыздан быйылкы жылдын эсебинен кутула албайсың, туурабы? Реалдуу алган. Реалдуу бар жогун кутула алыш кыйын. Кыйын. Анын эсебинен техниканы алыш керек. Техникаңар жок. Туурабы? Бүгүн бир дагы единица техника жок. Жөн өзүмдө бар. Жок, ал эми жеке сен өзүң чарбаныкын айтып атам. Анан чарбага кампа салышыңар керек. Ал өзүнчө маселе. Эми бул 1-2 жылдын ичинде бүтө турган маселе эмес да. Туурабы? Анан үйрөнчүлүк чарбага киргизүүгө ошону заявка берип эме кылуунун аракет кылуунун кереги барбы деп атам да. Кереги жок, эне турат. Азыр өзүнчө турсун бир нерсе экономикалык бутуна. Анан ошондой мүмкүнчүлүктөр ачылып. Ошо жерди ажыратып берсе, биринчи өчөт мына жаздан кампаны салайын деп атам. Жер эмне жер ажыратып, жанагы курула турган жериңерби? Ошол жерди эми алмаштырыш керек болуп атат да. Өкмөттөн суранып, азыр эми бар жок жер тосук болуп атат. Ошо биринчи өчөт кампа салып, ошол азыр эми силерде биринчи өчөт бул айыл чарба кооперативи боюнча эле турса, биз мүмкүнчүлүк берели. Ооба. Кампаңар салынып, техникаңар ошол станцияңар түзүлүп, башка болгондон кийин анан кийин сурансак болот да, туурабы? Кайрылуу менен айыл чарба министрлигине кайрылып, ошол реестрге киргизип, берүүңөрдү өтүнөбүз деп, эгер ошого чыга алсаңар, үрөн бере алсаңар эртеңки күнү, ошондо гана анан суранып аракет кылалы да. Анага чейин айыл чарба кооперативи катары эле иш алып барышыңар керек экен да, туурабы? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө. Сенин колуңда азыр 107 гектар жер турат. 107 гектар жерди мына бүгүн эмеге алгыла. 17 гектар жана соту жери боюнча айыл өкмөттөн маселе боло турган болсо кайрылгыла. Район турат. Мен сүйлөшөйүн. Район турат акимчилик. Эгер райондун күчү жетпей жаткан болсо айыл өкмөткө ошол жерди алмаштырып башка кылып силерге мүмкүнчүлүк түзүп берген. Анда бизге кайрыл. Маселе чечилет. Айыл өкмөт асмандан түшкөн тиги ишкана эмес, ал мамлекеттик иш. Мамлекеттик мекеме ошол жердеги айыл аймактагы мамлекеттин саясатын түздөн түз жүргүзө турган мамлекеттик мекеме. Мамлекеттин түздөн түз саясаты азык-түлүк коопсуздугу менен камсыз кылуу. Аймактын элин ошону азык-түлүк коопсуздугу менен камсыздоо. Ал негизги приоритеттердин бири өлкө саясатындагы. Анан ал өлкө саясатына каршы чыгып башка кыла турган эмеси жок. Итак эле кетип атат жерлердин бүт баары көрүп атабыз да, кандай болуп сатылып, кандай болуп берилип аткандар. Андан көрө керектүү эмеге өзүңүз контроль кылып туруп, анан жыйынтыгын айтасыз. 1 жыл убакыт сага дагы. 1 жыл убакыт, 1 жылдын ичинде көрсөткүлө. Мына азыр бүт бардык айтып атпайбы? Мына жаштар дейсиңер, жаштарыңар келип алып эч нерсе кылбайт, жаңыларыңар келип алып алар деле жейт, башка кылат деп. Эми элдин арасында эл болгондон кийин элдин оозунда элек жок, ар кандай пикир. Ошол жерге көрсөтөлүп, мынакей иштей турган адамдар келсе, ишенип кое турган болсо, ошол адамдар жаштар келип, мындай иштеп бере алат. Мына былтыркы жылы 10 тоннаңар болуп атса, мына жаштар келди 100 тонна кылды деп эртең мактанып, элге алып чыгалы. Мына жигиттер келди иштеп берип атат, көрсөтүп атат жумушту. Мээнет кыла турган адам келсе иш болот деген эмеге, эртең анан кайра мына койгон жаштарыңар тиги карызга дагы 3 миллионго дагы 3 миллион кошуптур, эртең тиягын танаптыр, биягын танаптыр, тигини тияка бериптир деп эртең анан силердин үстүңөрдөн дагы сөз чыгып эме боло турган болсо, анда маселе башка жагына кетет. Силерге тапшырма ошол. Жакшылап ишенимди актап туруп иштеп бергиле. Жанагы жалпы райондун эмеси боюнча анализ эмне болду сизде? Райондун жалпы айыл чарба эме боюнча, айыл чарба багыты боюнча кайсыл жагына кетсек кандай болот? Аны жазып туруп Батыровго бердим. Пахтага кете турган болдук биз. Эмдиги жылы дагы 1,5 мың гектар пахтанын аянтын кошоюн деп атабыз. Быйыл 6 мың гектар болгон болсо, эмдиги жылы 7550 гектарга чыгарайын деп. Анан мына пахта жалпы сиздердин эмеде тиги райондун аймагында канча болуп атат азыр жердин? Жалпы ошол 7555 гектарга чыгарган атабыз пахтаны. Жок, жалпы көлөмү канча райондун аймагы боюнча жер? Жалпысы 49462 гектар жери бар. 49462. Анын 32184 сугат жер. 184. Ооба. Сугат. Ошол 32184-түн 7,5 мың гектарын пахталарды атабыз. Бул 32184 сугат болот, калганы кайрак. Жалпыда. Так. Ошонун ичинде бүгүнкү күндө канча пахта бар? 6060 гектар бар азыр.
Быйылкы жылга. Быйылкы жылга 6600 60 гектар. пахта. Так. 2023-кө 7555 гектар өстүрөлүп атабыз. 7555 канча кошулуп атат ошондо? Ошондо 1500 гектарга жакын кошулду. Почти 1500 да. 1500'ün тегерегине кошулду. Калган немеде? Калгандарында ошол 10500 гектар жүгөрү эгилет. Ал эми жана элдин үлүш жерлерине толук. 2500 гектарына күздүк сууга будай эгилет. 2500'de күздүк. 2500 эгилет күздө. Андан кийин 3300 гектар жашылча эгилет. 1200 гектар бакча эгилет. 1400 гектар 1000 канча? 1200 гектар Пахта. бакча. 1400 гектар картошка эгилет. Жалпысынан картошка кетет. Картошка эгилет. Анан ошон үчүн баягы бул жерде жанагы ген прокуратуралар келип жолуткандан кийин, түштөн кийин пахта заводдордун 5-өөнүн чакырып, бизде 5 пахта завод бар. Ар бири менен жеке акимдин биринчи орун басары сүйлөштү. Анан эртең дагы пахта заводдор менен келебиз. Азыр күн түштөн кийин Турсубек Молдоевич ошо 5 пахта заводду айланып көрөбүз. Биздин негизги аларга немебиз ушул пахтанын аянтын көбөйтүп бересиңер деп атабыз да. Алар да бизден кайра жер сурап атат. Биз классный система өткөндөн кийин бизге жер бергиле. Ошол эле Үрөн чарбадан баягында кайра бөлүштүрүү фондунан алдым. Биз пахтанын аянтын ошол 1000 гектарга чейин көбөйтүп берели. Бирок бизде бир мүмкүнчүлүк бар, биз өзүбүз бардыгын Мирал Зерсемич бар колубузда, Үрөн бар, техникабыз бар. Кайра ошол эле пахтаны өзүбүз алганга да жакшы. Заводубузда иштейт деп ошондон үмүт атабыз. Азыр ошо заводдорго жер берүү боюнча мүмкүнчүлүк болуп атабы? Мүмкүнчүлүк табайлы деп атабыз да. Ошол немеге барган атабыз жолго. Ошон үчүн бияка да жанагы пахта экесиңер деген фонддун гана жеринен. Фонддун жеринен. Ай мүлүш жерге киргише албайсыз. Киргише албайсыз. Алган мегет. Ошондо дыйкандарга да биз азыр түшүндүрүү ишин жүргүзүшүбүз керек да. Пахтаны канча гектар деп атасың пахта? 7 гектар. 7 гектар жерде. Пахтаны эккенин негизги максаты пайда деп атсам, туурабы? Карыздан кутулуу, финансылык чыгымдар, айлык акы, башка деген нерсеге ошону алабыз деп атасың. Значит, пахта деген бизге азыр будайга караганда, башкага караганда, именно Кара Суунун аймагында эгерде сапатын, үрөөнүн сапатын оңдой турган болсок, жердин сапатын оңдой турган болсок, жакшы түшүм ала турган болсок сапаттуу, пахта будайга караганда 10 эсе пайдалуу болуп атат, туурабы? Өсүмдүк болуп атат да бизге керектүү. Ошондо биз Кара Суунун аймагында толугу менен пахтага өтө турган болсок, мисалы мүмкүнчүлүк боло турган болсо, эгерде элдин суранычы талабы эмне, эгерде пахтанын баасы жакшы боло турган болсо, эл ошол өсүмдүккө өтөт да. Өтөт. Бир жылы мисалы пияздын баасы мына былтыркы жылы эч нерсе жок эле, быйылкыга келгенде килограммы 45 сом, 50 сомдон болот да пияздын баасы. Былтыр мисалы 10 сомдон сатышты. Быйыл 45 сомго кетип атат. Анан дыйкан кандай эмени куп алып атат? Быйыл пияздын баасы 45 сом болсо, эмки жылга дагы 45 болот экен деп туруп табарата бардыгы пиязды айдап алат, эмки жылы ал келет дагы 5 сомго түшүп калат. Ошо менен анан жанагы банкрот деген нерсе ошодон келип чыгып атат да. Элге пайдасы жок. Ошон үчүн жанагы анализ жүргүзөлү деп аткан ошондо айыл чарба багытында айыл чарба министрлигинин бүгүнкү күндөгү акыбалын бардыгыбыз көрүп атабыз. Эгерде айыл чарба министрлиги жалпы республикалык деңгээлде эмеге жетишпей аткан болсо, биз жардам берели деп атабыз. Өзүбүзчө областтын аймагында райондор отуруп, бир башкармалыктардын ичинде, ошол департаменттердин ичинде бир борборлорду түзөлүп, ошол жанагы айыл чарба багытындагы анализ жүргүзүүчү борбор. Мына кошунабыз турат, Өзбекстан, Тажикстан жок дегенде ушул жерлердин базарларын карайлык. Кандай мүмкүнчүлүк бар дыйкандарга? Эртең эмнени эксек баасы кандай болушу мүмкүн? Кошуна Казакстанда кандай? Кошуна Өзбекстанда кандай? Кошуна Тажикстанда кандай? Бүгүнкү күндө мисалы пахтанын баасы, пахтанын талаасы канча болду? Күзгү эгиндин тиги талаасы канча болду? Баасы канча болушу мүмкүн? Эми ал жерге точно баягы эмени чыгарыш мүмкүн эмес, бирок алдын ала мындай стратегиялык божомол менен эмени берсек, жок дегенде божомолдун 30% минуска кетсе да 70% эгер так чыга турган болсо, бул утуш да, жеңиш. Ошону киргизели деп атабыз. Мына эртең Бакыт Эргешевич келсе, ошол жерде да биз ошол сунушту айталы деп атабыз. Бакыт Эргешевич баягы эме кылып эле алдай бергенибизди эмне беребиз? Азыр биз
тиги стат деле данныйга кетип атабыз да, кагаз менен көтөрүп чыксак эле мына башыңардан өтүп атат да. Бу жерде мынча эгинибиз бар, тигинче эгинибиз бар. Мына Айыл чарба министрлиги быйыл 47 миңге эметип атабы? Тиги көбөйткүлөт. 25 миң гектарга биз көбөйтүшүбүз керек. Жалпы былтыркы эмебиз менен кошкондо жалпы 47 миңге чыгып атабыз, аялтыбыз. Эми 25 миңге мисалы көбөйткүлө деген сунуштама берип атат өкмөттүн токтому менен ошону көбөйткүлө деп. Бирок биз ошол жерге өзүбүздүн сунушубузду министрлер кабинетине берели деп атабыз да отуруп. Бизге 25 миң гектар буудай күздүк эгиндин аянтын көбөйткөндөн көрө Кара Суу району, мисалы Араван районунда пахтанын аянтын көбөйтө турган болсок, биз мамлекетке буудайга караганда 10 эсе пайда алып келебиз. Дыйкандарыбызга дагы, чарбаларыбызга дагы, жалпы мамлекетке дагы. Ошон үчүн бизге мүмкүнчүлүк бериңиздер, өкмөттүн токтомуна кийинки жылкыга өзгөртүү киргизебизби, башка кылабызбы? Ошол жерге бала ыйлабаса көкүрөк кайда дейт. Эгер биз өзүбүз ыйлап тиги шартыбызды айтып, элдин жердин шарты бар да, мисалы Таластын башка шарты бар, Нарындын башка шарты бар жери, Оштуку башка шарты бар. Анан ошол шартты пайдаланбасак, жалпы эле республикалык деңгээлде бир эме менен кете бере турган болсок, жыйынтыгы чыкпай калып атпайбы? Анан жыйынтыгында мына чарбанын бүт баардыгы банкрот. Эмне десе, бул болбой калды, тиги болбой калды, кече мөндүр уруп кетти, жамгыр уруп кетти, анан тияк болду, бияк болду деп шылтып айтып атабыз. Андай болгон жок да, биз көрүп эле атпайбызбы? Кудай сактасын, бизде Кыргызстанда анчалык бир тиги жаратылыш кырсыгы болуп эмени баардыгын алып кеткен учур жок да бул. Кудай сактасын. Анан ошондон бир аракет кылып туруп, бир жаңы эмеге чыгалы деп атабыз. Мен бирөөлөр акыры бир нерсе жасаш керек да бир убактачы. Анан баардыгыбыз эле эски эмени кагазды кубалап эле стат данные менен ушу статистика боюнча ушундай деп эле кете бере турган болсок, анда айыл чарбасын дагы 30 жыл берсе деле, мына эгемендүүлүгүбүзгө 30 жыл болду, дагы 30 жыл өтсө деле ушул кебетеден чыкпайбыз биз. Ошону оңдогонго аракет кылалы деп атабыз. Колубуздан канчалык келет? Албетте тиги жанагы идея наказуема жакшы сөз бар го, орустун жакшы сөзү бар. Идея наказуема. Таяктын эки учу бар. Бир учу биздин колдо, бир учу башка жакта турат. Эгер эртең ошону аткара албай калсак, таяктын экинчи учу келип башыбызга тиет. Анда ошого дагы даяр болушубуз керек. Тиги аткара албай калсак кандай болот? Болбосо колдон келишинче аткарышыбыз керек. Мына чарбалардын бүт баардыгын бириктирип, фонддун жерлеринин бүт баардыгын айыл өкмөттөр менен баардыгын бириктирип алып сүйлөшүп, бир эмеге баягы бир жагына эмес, бир жагына кол чыгарып туруп бир багытта кете турган болсок, чыгат да бир нерсе, туурабы? Баягы Токойдон окусаң, Каршыдагы кодогон болсоң, Токойго барба. Үйдө эле жатыш керек, анда бир нерседен окусаң, алга жылыш жок болсо да төрт дубалы камап эле жата беришибиз керек, кой. Баягы эрте өкмөт берип аткан айлыгыбыз бар экен, курсагыбыз тойсо болду, жүрүп атабыз деген маселе менен өтүп атат. Максатыбыз ушул болуп атат. Келип эле жылалы, алдыга жылдыралы, идеяларды берели, дебилгени берели, колубуздан келет, жасайлы дейлик да, анан ошого тиги министр кабинети макул боло турган болсо мамлекеттик деңгээлде биз ошол жерге мындай үлгү катары бир жылга көрөлүчү пахтаны эгип толугу менен. Мына 2022-ге эгер быйылкы жылкыга кечигип кала турган болсок, анда 2023-кө биз сурайлы, анализдердин баардыгын берип, мына мынча гектар жерибиз бар, мынча турат. 2022-жылга эгинден биз кылган дан эгинден анын ичинен буудайдан мынча тонна алдык. Ошонун базар баасы мындай болду, дыйканга мындай киреше түштү, чарбага мындай киреше түштү. Пахтадан ошол эле эгин неме тиги сулуу жерге эктик мынча тонна, эме мынча гектарга. Ошодон мынча тонна алдык, пайдасы мындай болду. Дыйкандыкы, заводдуку, башканыкы туурабы? Эми азыр өзүбүзгө мына куруп аткан завод президенттин тапшырмасы ушул болот да, өндүрүштү көбөйткүлө деп атат. Эми өндүрүштү көбөйтүп алганыбыз менен эгер биз өзүбүз пахта бере албасак, анда Өзбекстандан, кошмо мамлекеттерден сатып алышыбыз керек болот да, туурабы? Заводдун иштеши, завод өзү иштей бербейт. Ошон үчүн жанагы заводдор менен ар бири менен жолугуп, силерге жана берилген тапшырма менен жолуктук деп атпайсызбы? Ар бири менен жолугуп сүйлөшүп, канчалык мүмкүнчүлүгүң бар? Мисалы, канча тонна пахтаны кийинки жылы иштеткенге планың бар, мүмкүнчүлүк бар. Ошону менен келишим түзүп туруп, биз сага ушул эмени камсыз кылып беребиз. Дыйкандар менен сүйлөшөбүз. Фонддун жерлерин иштетебиз. Үрөн чарбалар менен жана мүмкүнчүлүгү бар менен сүйлөшөбүз да, биз ошол жерди иштетип, сага ошончо тонна пахтаны беребиз. Канчадан аласың? Алдынан анализ. Анан ошол мынчадан алам деген болсо, дыйкан менен келишим түзүп туруп, пахтага кете турган болсо, дыйканда ишенимди байдайт. Мына мен быйылкы жылы пахтаны кылсам, баасы мындай болот, мен заводду өткөрөм, келишимим турат. Анын үчүн мен канчалык көбүрөөк берсем, ошончолук көбүрөөк пайда деген ишеним болот да. Анан бүгүн дыйкан пахтаны эгип алса, күзүндө ким канчадан алат, аны билбесе, ким алат, аны билбесе, бүдөмүк да.
Анан жыйынтыгы чыкпай калып атат артында. Ошон үчүн жанагы пахта заводдору менен бүт баардыгы менен отуруп иштейли. Пахта заводу ошол дыйканга мисалы чигитин берип атат, үрөнүнөн жардам берип атат, башкасынан жардам берип атат. Ошондой мүмкүнчүлүгүнүн баардыгын карап көрөлү, кимде кандай мүмкүнчүлүк бар. Анан колубуздан келсе ошол Кара Суу менен Арабан районундагы жер шарты бизге мүмкүнчүлүк берип атабы, аба ырайы мүмкүнчүлүк берип атабы, анда ошол пахтага өтөлүк бардыгыбыз. Башка райондордо башка бамеге өтөлү. Мисалы ошол кылкандуу дан эгиндери жакшы өсө турган райондорубуз болсо, анда ошол жакка кылкандуу дан эгиндерин берели. Жок, алма жакшы чыга турган чарба ошол эмебиз жер шарты болуп атса, анда алмага өткөрөлү. Мына кокон киластарды быйылкы жылда алган түшүмдөрдү мына угуп атабыз азыркы келгенде. Миллиондоп түшүм алып атышат. 5 жыл дейт, 5 жыл, 6 жыл жакшылап карап туруп эгер чегине жеткире турган болсо, деңгээлине жеткенден кийинкиси кирешеси сонун деп атат. Анда ошого өтөлү акырындап отуруп, мисалы чарбалардын керектүү жерлеринчи. Ошентип биз бөлбөй турган болсок, баягы эле эски союздун урасы менен тиги статистика менен кете берсек кете беребиз. Жылдан отчетту айыл өкмөт алдап районго берет, район кооздоп областка, область кооздоп министрлик кабинетине, алар акыры барат да президентке барат. Анан кагазды көрсө эле бүт баардыгы сонунда, мисалы Ошто өнүгүү сонун эле турбайбы, элдин курсагы ток экен, мынча буудай экен, мынча эме болуп атат дейт. Биякта жыйынтык жок болуп атат. Эккен эгиндерибизди мынакей жана кылкандуу дан эгиндеринен саны эле болбосо бизде сапаты 0 болуп атат. Акыркы мына үрөн чарбаларын эле текшерип көрдүк. Мейли дыйкандардын алып аткандары жөнүндө сөз жок. Дыйкан чарба өзү тиги эмеге, тиги үрөн чарба илимий изилдөө мекемелерибиздеги буудайдын эмеси деңгээли жанагындай сапаты жанагындай болуп атса, карапайым дыйкандын буудайдын сапаты жөнүндө сөз жок. Өзүбүздүн буудайыбыздан өзүбүз ун чыгара албагандан кийин бул анда эгип не кереги бар. Андан көрө жемгели арпаны эгели дагы малга жем кылып эле берели да башкача. Арпаныкы дагы башкача да турабы, тиги кылкандуу дан эги менен тиги буудайга караганда арпаныкы жеңил болот. Кайракы жерге эгип койсо арпа чыгып атат, башка болуп атат. Анда жемди ошондой жерге ылайыктап туруп эгели дагы жем берели. Биздин чырылдап атканыбыз ошол, бири-бирибизди коркуталы, бири-бирибизди үркүтөлү, же тигинин кызматын тартып алалы, мунун кызматын тартып алалы, тигини кетирели же муну кетирели деген саясат жок. Илгеркидей жээнимди алып берип коеюн, же тайекемди алып бара коеюн, досумду алып бара коеюн деген мына губернатордун тапшырмасы дагы ошондой. Бирөөбүздө дагы андай саясат жок. Биз болгону раз президентибизден жоопкерчиликти моюнга жүктөлүп ушул жерге жетекчи болуп, ошол багытта, ошол тармакты сен жетектейсиң деп бердиби, колдон келген аракетти кылалы деп атабыз. Эгер колдон келбесе, анда өткөрүп беришибиз керек. Жок, колубуздан келбей калды деп андай болбойбу, анда колдон келишинче аракет кылалы, иштейли. Уктап отура бербей ойгонолу деген эле максат. Ошон үчүн ага биз жалгыз дарак бак болбойт. Кыргызда жакшы сөз бар. Силердин жардамыңар керек, силердин колдооңор керек. Силер ошончолук иштеп берсеңер, мээнет кылып көтөрүп, баардык жагынан жардам берсеңер, анда өнүктүрөбүз. Бизге башка бирөө келип, тиги кошуна Казакстандан, Өзбекстандан же Тажикстандан келип биздин айыл чарбаны өнүктүрүп бербейт. Аларга Курманжандатка чарбаңдын, тиги менен агродамдын эч кандай кереги жок. Өнүксөк биз өзүбүз үчүн, кыргыз үчүн да кылабыз, эл үчүн кылабыз, башка үчүн кылабыз. Ошого болгон аракет бүгүнкү мына биз чыгылдап улам текшерип барып атканыбыз, улам айтып атканыбыз, көрүнгөнгө жаман көрүнүп атканыбыздын эмеси жыйынтыгы ушул эле. Бир жеке кызыкчылык жок, айрдан бар бир тоголок буудайыңарды урдап алалы, бизге бергиле, башка кылат деген кызыкчылык жок. Силерден да талап ошон үчүн болуп атат. Жасап бергиле, иштеп бергиле, көтөрөлү. Бүгүн көтөрбөсөк эртең көтөрүлбөйт. Бүгүн аракет кылбасак эртең аракетибиздин бүт баардыгы жокко чыгат. Анда акырындап отурганда өлкөнү түп тамырынан кыркып эле башка жака жок кылыш керек деген саясат болот да, эгер антип туура эмес кете турган болсо. Суранычыбыз ушул. Мен сизге айткан жанагы эме аналитиканы жазып полный чыгаргыла. Бак чыгарып сизге Бүгүнкү канча гектар жерибиз бар? Точно. Ошонун ичинде жалпы аянттын ичинде канча үлүш жер дыйкандарга тиешелүү, канчасы фонддун жери, канчасы үрөн чарбаларга тиешелүү жер, ошонун канчасы сугат, канчасы кайракы жер. Ошол жерге биз анализин чыгарабыз. Үрөн чарбалар менен иштей турган болсок, ошолордун жерине канча пахта эге алабыз бүгүнкү күндө. Канчасына кылкандуу дан эгинин кыла алабыз, канчасына тиги жашылча өстүрө алабыз. Ушундай багытка өтөлүп дагы анализ кылып алып туруп, ана стратегия дыйкандарга деле туура түшүндүрүп жүргүзөлү. Эгер чарбалар тиги жакшы түшүм алып туруп пахтадан пайда ала турган болсо, дыйкан эртең ошого койбойбу? Туурабы? Дыйкан ээрчийт да ошону. Дыйканга канча кымбат болсо, ал ошол нерсеге өтөт. Себеби пайда ошону. Ана биз өзүбүз жол көрсөтө албай атсак, ана дыйкандар ошон үчүн жанагы үрөн чарбалардын жерлерин бизге өткөзүп бергиле,
биз алалык, биз иштетелик, буларыңардан толук жок деп аткан ошондон болуп атпайбы. Чындап эле чарбалардын ичинде жыйынтык жок болуп атат. Анан ошондо эл талашат. А эгер чарбалар сонун кылып туруп үлгү болуп элге көрсөтө турган болсо, анда дыйкандар айтат: "Рахмат, ыраазыбыз. Мисалы, Жоошукко мына Косовко бара турган болсок, ыраазыбыз айнана. Мына биз ушунча дыйкан ушул жерден моундай үйрөнүп алып атабыз, моундай жардам алып атабыз, моундай мүмкүнчүлүк алып атабыз" десе, ким сүйүнбөйт мисалы. Бардыгыбыз айтабыз рахмат. Анан барсаң эчтеке жок болуп отурса, кароосуз калып атса, анын бардыгы анан суроо болот да, акыры бирөө сураш керек да, эмне себептен мындай депчи. Туура айтасыз. Сизге канча убакыт керек? Ошол Үч жалпы күн берем да. район боюнча анализди чөткө чыгарып, Үстүн чөткө чыгарып туруп, бияка берип коем. заводдор менен сүйлөшүүңөрдүн жыйынтыгы, канча эмеге мүмкүнчүлүгү бар алардын, ошол 2 күнгө жетишесиңерби? Жетишем. Деп атасыз. Эми мына Юг Эксподо болуп калганда биринчи күнгө берейин. Азыр эми 15-нен ары Юг Экспо. Юг Эксподо. Ошонун баардыгын жөн эле баягы кутулуу үчүн. Жок, андай эмес. Кагаз жүзүндө эле кутулуу үчүн эле Так эсептеп туруп, мына. Себеби кийинки жылдын тиги ошол сиздер берген анализдин жыйынтыгына кийинки жылы кайра өзүңүздөр жооп бересиздер. Себеби мынанча гектарга берсеңиздер мүмкүнчүлүк биз пахта эксек мынча алабыз деп эртең албай калсаңыз жоопкерчилик сиздин мойнуңузда. Анда так эсептеп туруп, ошол Точно. 19 деген понедельник күнү. Биз ошону сиздердин райондордун жыйынтыгы менен биз областта жыйынтык чыгаралык дагы министрлер кабинетине сунуш берели. Себеби министрлер кабинет төрагасы Бишкекте отурат. Мындай алып. Анан ай кишилерге деле Ошто эмнени эгип атат, эмнени эккен жок, эми бардыгын карап отурган убактысы жок да. Канча деген тармак турат, алып кетиш керек. Биз аларга бияктан сунуш берип, өзүбүздүн эмебизди көрсөтүп, идеябызды бизге мүмкүнчүлүк берсеңер ушуну жасап алып кетебиз деп атсак, анда алар карап берет. Бул эле статистиканын кагазды бере берсек, алар ошого ишенип отурат да, мындай болсо болот экен депчи. Ошон үчүн багытты өзгөртөлү деген эле тиги эмебиз, тилек, изги оюбуз ошол эле, башка эч нерсе жок. Бул жерде саясат жасоо. Анан жанагы мына бул эме боюнча, жанагы аградан жетекчиси боюнча 15 күндөн кийин жыйынтыгын коргоо органдарына толугу менен жазып, прокуратурага, милицияга бардыгын өткөрүп берди. Карызы жанагылардын бардыгы барбы? Пусть ошолор менен эсептешип укук коргоо органдарынын алдында жооп берсин. Акча төлөй турган болсо төлөп берсин, төлөбөй турган болсо өзүнүн мыйзамдуу жерде жазасын алсын. Себеби азыр биз бири-бирибизден коркуп монтип отура берсек, булар мына сотко берип чуркап жүрөт. Бул убактыңарды алат. Туурабы? Сотко берип атса башкалар чакырат, тиги болот, тергөөгө барасың, башка болосуң, ишин жылбай тура берет да. А өздөрүнүн жанагындай болуп күнөөсү болуп атса, күнөөсү далилденип атса, турса, эмнесинен коркобуз анда? Мыйзам чегинде бүт жолун тартсын өзү. Кылган баягы кол менен кылган мой менен тартыш керек деген түшүнүк бар да баардыгыбызда элечи. Ошонун негизинде иш алып барабыз. Сүйлөштүк. Анда сизге бир 10 күндүн ичинде кийинки жумада анализ бересиз. Жыйынтыгын. Муну 15 күндө аградан боюнча эме. И булардын эмеси боюнча да. Жери боюнча. Курманжан Датканын жери точно бөлүнүп чарбадан жанагы документтер, тиешелүү документтер жасалып, 15 күндүн ичинде бүтсүн. Айыл өкмөткө дагы айтып Сүйлөшөбүз. Макул болсо сизге чыгам. Эгер макул болбой жок окуй ал бул десе, анда чыккыла. Чыгабыз. Значит, башка жагынан макул кылдырабыз. Биз өзүбүзгө, үйүбүзгө сурап аткан жокпуз. Чарбаны өнүктүргө. Чарба канчалык көп акча тапса, айыл өкмөткө ошончолук көп акча түшөт, туурабы? Чарба айыл өкмөттүкү да башка бир. Данияр турасыз сөзүңүздү бөлүп коеюн. Азыр мынау кылгандын эгип биз мынау арыздан кутулуу аз-маз кыйын болот. Ошого сизден сураган элем, ушул пахтаны көбүрөөк эксең кийинки жылда. Бермейлер. Маселе жок. Маселе жок. Мына сеники айыл чарба, сен азыр үрөн чарба эмессиң да. Сага жүктөлгөн багыт жок, милдет жок. Сен аграр кооператив, айыл чарба кооперативин көтөрүү милдетин алып атасың. Пахтаны мына быйыл пахтаны 107 гектарга керек болсо 107 гектарга жыйынтыгын бер. Кийинки жылы жакшыбы, андан көбүрөөк дагы аракет кылдырабыз. Мына белгиле жерди дагы айтсам, мына ушинтип иштейт, ушинтип эгет, ушинтип жыйынтык алат деп туруп алып чыгабыз. Бул силердин өзүңөрдүн көз карап.